Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Камчыбек Ташиев Орхан Инанды башка мамлекетте жасаган кылмыштары үчүн жооп берип жатат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 8-июлдагы басма сөз жыйынында Орхан Инанды башка мамлекетте жасаган террордук кылмышы үчүн жооп берип жатат деп билдирди. Ошондой эле ал Инандыны кыргыз жараны менен салыштырбоого чакырды. Орхан Инанды башка мамлекетте, башка элде жасаган кылмыштары үчүн жооп берип жатат. Кыргызстанда жасаган кылмыштар үчүн жооп берген жок азыркы күндө. Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген. Ошол мамлекеттин айтуусуна жараша террордук кылмыш кылып, анан биздин мамлекетке келип жашап калган адам, деди Ташиев. Камчыбек Ташиев экс-президенттерге иш козголду. Азырынча Жээнбековго эч нерсе жок. Кыргызстандын мурунку 3 президентинин ысымына байланыштуу кылмыш иштер бар. Бул тууралуу УКМКда төрага Камчыбек Ташиевдин катышуусунда 8-июлда уюштурулган маалымат жыйында айтылды. Тиешелүү адамдарды кармайбыз, тергөөнүн негизинде. Мына Бакиевке иш козголду, Атамбаевке мына козгоп жатабыз, Акаевке издөө жарыяладык. Пока Жээнбековго эч нерсе жок. Эгерде Жээнбековго бир нерсе чыга турган болсо, аны дагы жоопко тартабыз. Бирок азырынча Сооронбай Шариповичке эч нерсе жок, чыга элек, деди Камчыбек Ташиев. Замир Казакбаев: бирибиз Американы, бирибиз Россияны, бирибиз Түрктү сүйүп, келгиле Кыргызстанды сүйүүгө салым кошолу. Ушунча болду, кимдин ким экенин айтайын. Ташы калдыбы? Орханга жан тарткандын баары өзү же баласы, кызы билим алгандар. Болбосо бул киши тургай чет өлкөдө кулчулукта жүргөн кыргыздар толуп жатат. Эмнеге кыргызды, кыргыздын тагдыры ойлондурбайт? Буга чейин дагы кыргызстандык башка улуттун өкүлү тууралуу ызы-чуу болгон, эсиңердеби? Кыргыз деген тамактын ырыстуусун өзү жебей, коногуна берген калк. Заңгыраган тамды салып коюп, ага конок келгенде кирип, өзү времянкада жашаган калк. Машинасын оңдоткону барса дагы кыргыз менен гана соодалашып, башка улуттун өкүлү айткан баасын берет. Кыргыз деген ашыкча чыгымды жакшы көрүп, бул жагынан атаандашып, бирөөгө мактанганды жакшы көргөн калк. Кыргыз жамандык менен жакшылыкта дагы ырыс кесээр калк. Үзүлүп жатып кредитке той берет. Турецкое качество деп кыргыз гана кымбат алат кийимди. Болбосо өзүбүздө тигилген кийимден сапаты жагынан айырмасы деле жок. Түркияныкы экен деп кымбат билим алгандар да кыргыздар. Болбосо мамлекеттик мектеп менен билим сапаты бирдей эле, болгону сервис. Алар шарт түзүп койгон эле, болбосо мугалимдери ошол эле кыргыздар. Эгер ошол мугалимдер мамлекеттик окуу жайдан ошончо айлык алса, өзүбүз эле жеп салмакпыз. Эмнеге мынча айлык алышат деп. Айына $3000 төлөп окутууга даярбыз. Мунун баары, ишенип коюңуздар, жөн гана гонка, мактануу, атаандаштык. Ары жок десе жарашат бизге. Салыштыра келгенде жөнөкөй мектепке төлөгөн чыгым менен Түрк лицейники бирдей эле болуп калат экен, деп сооронгондор да бар. Андай эмес тууганым, Түрк лицейине кеткен чыгым Кыргызстанда калбайт. Туркияга кетип жатат акчалар. Мамлекеттик мектепке төлөгөн акча мамлекетке калат. Орусия, Америка, Туркия ачкан окуу жайлар жаман эмес, бирок идеология деген бирдиктүү билим берүү системасынан башталат да. Биз ошон үчүн чаржайт болуп жатпайбызбы? Бирибиз Американы, бирибиз Россияны, бирибиз Түрктү сүйүп, келгиле Кыргызды, Кыргызстанды сүйүүгө салым кошолу. Түрктөр уюштуруу жагынан бизден алда канча таланттуу келишет экен. Болбосо сапат манасты бүткөн окумуштуу же коомдук ишмер көргөн эч ким жок. Адатта бул жакта окугандар күн карама болуп калышат. Бар эмес, бирок жылына 500 окуучу бүтсө, ошонун 10-у гана ийгилик жаратат экен. Жаратканда дагы чет өлкөгө кетет. Үй бүлөсүн бакканга жарайт. Мамлекеттик кызматкер боло алышпайт. Билим берүү министрлиги коңгуроо какпаса кеч болуп баратат. Биз балдарыбыз өз колубуз менен көз көрүүнү жоготуп жатабыз. Замир Казакбаев, журналист. Орусия кыргызстандык Эсен Мажитовду Тажикстанга берүүдөн баш тартты. Орусияда кармалып жаткан Баткен областынын Көкташ айылынын тургуну Эсен Мажитов Тажикстанга өткөрүлүп берилбейт. Бул тууралуу коомдук ишмер Асул Молдокматова Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кабарлады. Молдокматовага бул кабарды Баткен областынын башчысы Абдикарим Алимбаев айткан. Эсен Мажитов Баткен район Көкташ айылынын тургуну. 2020-жылы май айында кыргыз-тажик чек арасында чыккан чыр учурунда үйү өрттөлгөн. Быйыл март айында Эсен Мажитовдун уулу Адил президент Садыры Жапаровго видео кайрылуу жасаган. Тажикстан менен чектешкен жерде чек арадан 2 метр алыстыкта жашаган бала мындан ары ал жерде жашоо коркунучтуу болуп калганын айтып, президенттен маселени чечүүнү өтүнгөн.
Май айында Сол Молдохматова 12 жаштагы Адилди президент Садыр Жапаров менен жолугуштурган. Анда Жапаров Орусияда кармалган баланын атасы Эсен Мажитовдун маселесин чечүүнү убада кылган. Эсен Мажитов 2021 жылдын 18 апрелинде Орусияда орус укук коргоо кызматтары тарабынан кармалган. Себеби Тажикстан Мажитовго массалык башаламандыктарды уюштуруу беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болгон. 2020 жылы 8 майда Көкташ айылынын чек участкасында тажик-кыргыз элдеринин ортосунда таш ыргытуу болгон. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн эки тараптан тең чек арачылар келип, ок атышуу болуп кеткен. Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынын маалыматы боюнча, тажик чек арачылары күтүүсүздөн автомат минометтордон ок чыгарган. Окуядан 3 кыргыз жоокери жана 1 жергиликтүү тургун жаракат алган. Тажикстандын коопсуздук комитети 2 тажик тургуну жаракат алганын айткан. Абакта жаткан Атамбаев саясий упай алууда, көрөөгө чекен. Ар бир саясий чыр-чатактан абактагы Алмазбек Атамбаевдин айланасында да талкуу жаралып, көпчүлүктүн баа берүүсү мүнөздүү көрүнүшкө айланып баратат. Маселен, чек арага тике турганы, кошуна президенттерге кыр көрсөткөнү, намыс көйлүүлүгү, мамлекеттүүлүк үчүн бекем позициясы жана башкалар. Ал эми соңку учурдагы Орхан Инандынын жоголушу боюнча коомчулукта талкуу күчөп, саясий жаңжалга айланганына баарыбыз күбөбүз. Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Себат мектептерин жаппай турганын билдирип, аталышын сапатка алмаштырып, Туркияга акарат келтиргенин кайрадан эстедик. Бул үмүттүн экс-президенттин убагында айткандары элге тарап колдоого алынууда. 2016 жылы Эрдоган менен жылуу мамилесине карабай Орхан Инандыны түрк бийлигинен сактап калганы, агартуучуну колдоого алганы кубандырууда. Аныгында Атамбаев көрөгөчтүк кылып, билим берүүгө үлкөн салым кошкон заманыбыздын залкар каарманына туура мамиле кылыптыр. Учурда саясий упай алууда. Убакыттын өтүшү менен кимдин ким экени ачыкталып, атышы жөн жерден эмес го, деп жазат Азия News гезити. Реакция 4-0. Бишкекте Орхан Инандыны кайтаруу боюнча митинг өтөт. Бишкек шаарында 8 июлда Туркиянын чалгындоо уюму тарабынан уурдалган Орхан Инандыны кайтаруу боюнча коопсуздук үчүн реакция 4-0 аталыштагы жарандык акциясы өтөт. Таштык митингге саат 18:00 башталып, катышуучулар темир жол вокзалына чогулушат. Ал эми саат 18:30 өкмөт үйүн көздөй басышат. Акцияда бүгүн Инан, эртең Кыргызстан, Инанды кайтар, жаранды кайтар, Орхан Инан биздин жаран, элдин коопсуздугу өлкөнүн келечеги, мугалим өмөлүү дарак, агартуу кызматкерлери коркунучта деген лозунгдар айтылат. Өкмөт үйүнө жеткенде модератор сөз сүйлөп 19:30 арызга кол коюлат. Саат 20 жарандык акция аяктайт. Реакцияга катышууну каалагандар бет кап тагынып, санитайзер колдонуп, аралыкты сакташы шарт. Акцияга сая турган же кесе турган буюмдарды алып келүүгө тыюу салынат. Митингдин катышуучулары регламентти сактап, модераторду угушу шарт. Ошондой эле укук коргоо органдары же үчүнчү күчтөр тарабынан чагымчыл аракеттер болсо көңүл бурбашы керек, дейт уюштуруучулар. Текебаев: биз түндүктөгү коңшуларыбыздан көз карандыбыз. Көз карандылыктан чыгуу үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курушубуз керек. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев жараян долбооруна маек берди. Маек 2 бөлүктөн туруп, Кыргызстандын тышкы саясаты, саясий куугунтук, миграция, фейк жана башка темаларды камтыган. Алып баруучу Самат Уранкай мамлекеттин сырткы саясаты ырааттуу жүрүп жатабы деген суроосун узатты. Текебаев бул суроого бийликтегилер алмаша берет, бирок жалпы саясатчылардын тышкы саясат боюнча билиши, аткарышы керек болгон жалпы улуттук кызыкчылыкка багытталган көз карашы болушу керек деген оюн айтты. Ресурсу чектелген коңшулардан көз каранды болгон өлкөгө тышкы саясатты жүргүзүү чынында татаал. Бул жерде чоң искусство керек. Мунун жыйынтыгы көп жылдардан кийин көрүнүшү мүмкүн. Өкмөт алмашат, президенттер алмашат, бирок жетекчилер, саясатчылар ушул алгоритмди билиши керек. Мындай кылса болот, мындай кылса болбойт деп. Мен баарын төкпөй чачпай айтып кое албайм. Анткени ал тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Мен өзүмдүн жоопкерчилигимди сезем. Өмүрбек Текебаев географиялык артыкчылыктарыбызды бирден санап, Евразия континентинин борборунда жайгашканыбыз биздин келечекте ийгиликтерге жетишибизге шарт түзө турганын баса белгиледи. Мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Биз коммуникациялык тупиктебиз. Евразия континентинин ортосунда 9 жолдун тоомунда турсак дагы айланабыз бийик тоолор, чөлдөр. Чыгышыбызда миллиардтаган калкы бар Кытай жана анын коңшулары, түштүктө Индия жана анын коңшулары жашайт. Дүйнөнүн калкынын жарымы биздин капталыбызда турат. Ресурсу батпай жаткан Сибир,
Казакстан биздин капталыбызда. Бирок биз тупикте болгонубуз үчүн ушул абалыбызды пайдалана албайбыз. Биз азыр түндүктөгү коңшуларыбыздан көз карандыбыз. Ал көз карандылыктан чыгуу үчүн эски жибек жолу участогун калыбына келтирип, Кытайдан Кыргызстан аркылуу темир жол алып өтүшүбүз керек. Ошондо образдуу Пётрдун сөзү менен айтканда 4 океанга эшик ачышыбыз керек. Инд океаны, Атлантик океаны, Тынч океанына, Түндүк океанга бар. Аларга жетүү үчүн темир жолун ачышыбыз керек. Биз түндүк коңшуларыбыздын этегин кармап күн көрөбүз. Анткени жолубуз ушул жакты карап кетет. Башка жакка бара албайт. Эгер темир жол курулуп калса, Кытай, Индия, биягы Европа, тиягы Африкага чейин жол ачылат. Ошондой эле көз карандысыздыктан чыгыш үчүн Кытайдын Кыргызстан аркылуу өтүүчү темир жолу биз үчүн маанилүү экенин кошумчалады. Коммуникациялык көз каранды эместик экономикасы диверсификацияланат. Демек бизге соода экономикалык эркиндикти, соода экономикалык эркиндик саясий эркиндикти алып келет. Азырынча чоң коңшулардын көзүн карап турабыз. Эгер дүйнөнүн 4 тарабына жолубуз болсо, мисалы ГСМ Россия менен Казакстандан келбесе, анда Ирандан, Эмираттардан, Түркменистандан алып келебиз. Ошол темир жол аркылуу эшелондор жүрүп турушу керек. Бүгүн деле темир жол Өзбекстан аркылуу жакынкы чыгышка чейин барат. Эмне үчүн алып келе албайбыз? Анткени Өзбекстан жолун кааласа жаап коет, кааласа ачат. Эгер бул трансконтиненталдык жол болгондо, анын жоопкерчилигин Кытай алса, Өзбекстандагы, Тажикстандагы, Түркменистандагы токтото албайт. Керек болсо согуш жүрүп жаткан Афганистанга кирип барып, террористтерди жок кыла алат. Ошол темир жолдорунун жүрүп турушунун бир гаранты бул Кытай. Тилекке каршы Казакстан менен Кытай бул жолдон курулушун жактырышпайт. Алардын кызыкчылыгына каршы келет.